Гүлнура Жумалиева «Алча гүлдөгөн түндө» окуган Айгүл Мырзабек кызы. 21 бөлүм. Кинотеатрдагы кызганыч. Зияштын ыр менен берген катына мына арадан 1,5 айдай убакыт өтсө да Жайнагүл ооба же жок деп жооп берген жок. Буга жигит абдан кабадар болуп жүрдү. Бир кызга ашык болуп жүргөнүн Жодарга да кат менен жазып жөнөттү. Андан болсо жооп келген жок. Кыязы иши кайнап, жооп жазганга чамасы чак болуп жүрсө керек. Баягы досу Эрназарга келип дагы кеңеш сурады. Досум, Жайнагүл унчукпайт го. Унчукпаганы жок дегениби? Деди ал башын чылкыйтып, бирок кыздан дагы эле үмүт үзбөгөндөй. Зияш, Эрназар ачуулана сүйлөнүп кирди. Сен акынсыңбы же безгек болгон немесиңби? Өткөндөгү бийге барганда калтырап качып кеттиң. Минтип уялып олтурсаң Жайнагүлдөн айрылганың ошол. Эркек болгондон кийин чечкиндүү болбойсуңбу? Анан эмне кылайын? Деди жигит тартына. Броненосец Потёмкинди бүт Фрунзе айтып жатат. Билет ал да киного чакыр. Бул жолу өзүң чакыр да өзүң бар. Өткөндөгү бийдегидей болуп, жаныңа кошо барып алып уят болгум келбейт. Эрназар колун шилтеп басып кетти. Акыры ары кетип, бери кетип калтарып атып, Зияш Жайнагүлдү курбусу Калыча менен кинотеатрда болчу Броненосец Потёмкин деген тасманы көрүп келүүгө чакырды. Бул кино бүткүл СССР боюнча таанымал болуп жаткан кез эле. Билет алыш үчүн жигит көк муштум болуп 3 күн бою улам келип кезекке туруп жатып, араң 3 билет сатып алды. Жайнагүлгө дагы бул тасма кызык болуп жаткан. Ошондуктан агайы менен бирге киного барууга дароо макул болду. Кыз Зияштын ыр менен жазылган катына эмне деп жооп узатарын билбей түйшөлүп жаткан. Жодардан баягы хан теңирге экспедицияны коштоп кеткенден бери дайыны жок. Аны күн сайын эстеп, жол карап күтүп жатат кыз. Аман эсен болсо экен деп ойлойт. Бирок жигит кудукка түшкөн таштай болуп дайынсыз болуп кетти. Чын эле келбейби деп жатты оюнда Жайнагүл. Жолугабыз деп убада бергени гана. Дем алыш күн эле. Эртең Жайнагүл менен киного барам деген түнү Зияштын жүрөгү алып учуп уктабай чыкты. Жайнагүл катыма жооп жазбаса да, мени менен киного барууга макул болгонунун өзү мен үчүн чоң жооп болду, деп кудуңдап сүйүнүп жатты акын. Ошол күнү кеч кирбей калгандай. Жатаканада бирге турчу досу Ташмамат деген жигит айылына кеткен. Акын жаңы костюм кийип, эски темир керебеттин бозала батырасынын алдына атып койгон акчасын санабай туруп, төш чөнтөгүн салды. Балким керек болуп калабы деп ойлоду. Гонорар үчүн Зияшка көп акча төлөнчү. Анын баарын матрастын алдына ката берчү. Капчык сатып алуу деген деле оюна келбептир. Сенин акчаң кайда катылганын эл баары билет, досум. Айрыкча айлык алгандан кийин акчаларың темир керебеттин алдынан самсалап эле чыгып калат. Тигилди шоңкул экөөбүз сууруп алып кетебиз, деп күлүп калчу жатаканада бирге жашаган Ташмамат. Алсаңар ала бергиле, деди Зияш кол шилтеп. Мынча акчаны эмне кылмак элем? Баарына кенен жетет. Достордон аябайм. Зияш төгөрөгү төп келген, жаштыктын демине сугарылган, ушул жашоосуна ыраазы болуп, дарыянын шары менен агып бара жаткан жүрөгү таза бир асыл жан эле. Быйыл Фрунзеге кыш чилдеси эртелеп түштү. Шаардагы бак-дарактарды аппак бубак басып, көчөлөргө муз тоңуп жалтырайт. Бир күндөн кийин 20 декабрда чекистердин кесиптик майрамы белгиленмек. Ушуну шылтоолоп Жоодар Оштогу иштеген жеринен суранып жатып, эптеп Фрунзеге келди. Хан теңирден келгенден кийин дароо эле өчөшкөнсүп аны Ошко жөнөтүшкөн. Фрунзеде бир да күн кармалган эмес. Өткөн айда Оштогу чайканалардын биринде Меңсейит Эшен карматпай качып кеткенден бери иш көбөйдү. Чыккынчынын изин дагы эле таппай жатат. Якубов болсо баягыдай эле жайдары мүнөзүн көрсөтүп, эч бир сыр бербеди. Меңсейит кумга сиңген суудай болуп, ың-жыңсыз жоголду. Ошону менен күндөр билинбей өтүп, мына эми чекистердин майрамы кирип келди. Кечки Фрунзе аны бозоргон асманы жана калчылдата кармаган суугу менен тосуп алды. Жоодар түз эле ОГПнын башкы имаратына барып, келгенин билдирип рапорт берди. Андан чыгары менен 2 ат чегилген араба жалдап, Жайнагүл окуган медтехникумдун жатаканасына жөнөдү.
Арабанын майланбай калган дөңгөлөктөрү тоңгон музда кыйчылдап кулактын кужурун алат. Катуу аяз бетти аймалап гана тим болбостон ичти калтыратат. Жайнаш, сен мени күтүп жатасыңбы деп ойлоду сууктан калтыраган жигит пальтосунун жакасын көтөрүп. Анын азыр көздөгөнү Жайнагүлгө жолугуп сезимдерин билдирип эле. Жатаканага барып бир аз тарткынчыктап турду. Жүрөгүнүн элеп-желеп болгонун айтты. Быйыл жайда Караколдо көргөндөн бери кызга кезик элек. Эми ушул жолу Жайнашка сөзсүз жолукпаса болбойт. Келерин келип алып, бирок медтехникумдун жатаканасынан алысыраак тигилген дарактардын жанында карды ары-бери таптап баса берди. Барып эле түз директорго кирип, Жайнагүл тууралуу сураса, эч ким аны тыймак эмес. Бирок Жоодар бакандай чекис болуп туруп, өмүрүндө биринчи жолу бирөөгө баруудан тартынды. Көгүм тез эле кирип, кечки суук жандан өтүп зыпылдай баштады. Жигит жука кара пальтосунун жакасын көтөрүп мында тура берсе, эч нерсе чечилбесине көзү жетти. Жатаканага жакындап, жолдо шаша-буша үшүп чуркап келе жаткан кара тору кызды токтотту. Жайнагүлбү? Сагалиеваны айтып жатасызбы? Ал тиги курбусу Калыйча менен бир жигитке кошулуп, бир аз мурда эле кинотеатрга кетти. Канча ишенбегенге аракет кылбасын, жүрөгү болк этти. Жигитке кошулуп деген сөз кулагына жаңырыктап калды. Жоодар шашыла жолдо бараткан арабаны жалдады да дароо кинотеатрды көздөй бет алды. Бир кездерде француздардын Россиядагы филиалы болгон Братья Пате компаниясы Пишпек сыяктуу алыскы калааларга чейин келип, өздөрүнүн аппараттарын орнотуп, кино залдарын ачышкан болчу. 1911 жылы эле ал кездеги Пишпекке Марс жана Метеор деп аталган эки чакан кино көрүүчү жай ачылып, бул алыскы калаанын тургундарынын кинонун керемет дүйнөсүнө алып кирген. Ошол күндөн бери үчүнчү болуп ачылган Эдисон сыяктуу кино имараттары жаштар жолугуша турган эң сонун маданий жайга айланган. Демек, Жайнагүл бул жерге көңүлүнө жаккан адам менен гана барат. Арабада шашып бараткан Жоодардын колу эрксизден билинер-билинбес калтырап, пальтосунун койнуна катылып, кайыш портупесине илинген ОГПУнун комиссарынын кадыр барктуу куралы болгон Маузер К-96 тапанчасын кармалады. Эдисон кинотеатрынын шалдыраган эски желпирейген имаратынын жыгач эшигин шарк ачып киргенде, Махорканын ачуу жыты келип, элдин кыжылдаган үнү кулагына угулду. Толмочунан келген, жарашса жарашпаса дагы көзүн карарта боюп алган кассир аялга кызыл тыштуу күбөлүгүн сууруп чыгып көрсөттү. Аялдын көзү чанагынан чыга жаздап чакчайып кетти. Бул ГПУнун күбөлүгү эле. Мындай күбөлүктөн кийин же өлүм же түрмө келерин ал жакшы билчү. Жүрөгү упкугулжуп, колдору калтырай баштады. Жолдош, мен эч кандай тартип бузган жокмун, деп кекештенди аял. Үнү араң чыгып, Жоодар аны сөзүн уккан да жок. Ал күбөлүгүн кайра чөнтөгүнө салып, залга карай бет алды. Экранда үнсүз кинодогу Потёмкин кемеси чайпалып, моряктардын ачуу кыйкырыгы жазуу түрүндө гана чыгып жатыптыр. Залдын ичи жык-жыйма, ызы-чуудан кулак тынат. Отургандар кинонун үнүн коштогон, Таппердин катуу ойноп жаткан пианиносунун добушу аздык кылгандай күрүгүү түшүүдө. Экранда титрлер чыкканда арткы катарларда тамга тааныбаган кошуналарына жазууларды үнүн чыгарып окуп берип бакылдап жатышты. Бирөөлөр моряктарды сүрөп кыйкырса, экинчилери Таппердин музыкасына кошулуп, орундуктарды тепкилеп, экрандагы окуяга кадимкидей аралашып кетишиптир. Жоодар арткы катарлардан орун таппай, дубалды бойлоп акырын жылып отуруп, экрандын тушундагы капталдагы караңгы бурчка барып туруп калды. Бул жерден бүтүндөй зал анын алаканындагыдай көрүнөт. Элдин баары экранга тигилген. Тасманын аппак жарыгы алдыңкы катарда отургандардын жүзүнө чагылышып жатты. Караңгылыкка көзүн үйрөтүп, отургандарды бирден кароого киришти. Акыры көзү түштү. Жайнагүл. Анын жанында Зияш. Зияш? Анын эң жакын досу Зияшпы? Ал Жайнагүлдү кайдан таап жүрөт? Жоодардын деми кыстыга түштү. Мына 5-чи катарда алар отурат. Досу өзүнө маашыллангандай жайдары. Ал эми анын жанындагы Жайнагүл экрандагы окуяга ушунчалык берилгендиктен көздөрү балбал жанып, таң калгандай оозу
бир аз ачыла түшөт. Экранда кемедеги моряктар козголоң чыгарып, Таппер пианинону бардык күчү менен дүңкүлдөтө баштаганда Жайнагүл коркуп кеткенсип Зияшка карай ийиле берди. Зияш болсо аны кулагына бир нерсе деп шыбырап, кызды жошуткандай жылмайды. Зияштын ага мээримдүү караганы бул үнсүз кинонун эң эле коркунучтуу кадрындай болуп Жоодардын көз алдында турду. Жоодар экранды эмес, алардын жүзүн карап турду. Экрандагы жарык кыздын жүзүн бирде жарк эттирип көрсөтсө, бирде көлөкөгө калтырат. Жоодардын сөөмөйү Маузердин муздак машасына эрксизден такалды. Ал азыр ушул 2 жашты атып салгысы келгендей, бүткөн бою калтырап, башына кан тээп чыкты. Залдын ичиндеги махорканын ачуу түтүнү экрандын артында тырылдап жаткан проектордун жарыгына чагылышып, абада калкып жүргөн боз жиптери сыяктуу көрүнөт. Элдин деминен чыккан буу менен эски имараттын сыз жыты аралашып, Жоодардын жүрөгү кысылды. Экрандагы моряктардын козголоң эмес, Жайнагүлдүн Зияшка карап акырын ийиле жылмая күлүп койгону Жоодар үчүн эң чоң сокку болду. Ал жакасынын топчусун бошотуп, өзүн кармаганга аракет кылды. Биринчи ирет кызганып жатканын сезди. Буга чейин өзү Галия баштаган канча бир кыздарды карабай кетти эле. Бир топ кодери таш болуп катып, алыстан тиктеп турду. Оюна азыр эч нерсе келген жок. Жайнагүлдүн жанында Зияш эмес, балким башка адам болгондо ишти башкача чечет беле, ким билет. Досунун болуп калганына өкүнүчтүү аттың. Акыры чыдабай, акырын басып сыртка чыкты да сабыр кылып киребериште күтүп калды. Кино бүткөндө эл сыртка агыла баштады. Жайнагүл, Калыча жана Зияш үчөө чогуу чыгышты. Зияш кыздардын жанында толкунданып сүйлөп жатты. Жайнагүл болсо жылмайып, көп сүйлөбөй, кээде баш ийкеп жооп берип коет. Жоодар аларды карап туруп, жүрөгү кысылып, үчөөнү алыстан акмалап басты. Мен силерди узатып коеюн, деди Зияш үнүн бийик чыгарып. Жок, ат араба менен эле кетебиз. Кеч болуп кетти, деди Жайнагүл. Алар арабаны токтотту. Кыздар түшүп кетишти. Зияш бир нече кадам артка басып, кайрылып келатканда Жоодарды көрүп токтоп калды. Сен кайда чыга калдың, досум? Деди ал таң калганынан оозу ачылып. Жоодар үн катпады. Баса, эртеңки кесиптик майрамың менен, деген Зияш анын түрүн көрүп чочулай түштү. Рахмат, байкайм сен сулуулар менен жүрүпсүң, деди Жоодар акырын. Анын үнү калтырай чыкты. Жоодар, досум, мен биринчи жолу сүйүп жатам. Чын жүрөгүмдөн. Ал кыздын аты Жайнагүл. Бүгүн эле билдим. Мен ушул кызды өмүр бою издеп жүргөн окшойм. Өткөндө сага кат жазганда ушул кыз тууралуу айтып жаткам. Айтчы гана, сага жактыбы, досум? Жоодар ичи туз куйгандай ачышып жатса дагы билгизген жок. Баягы сыр бербеген муздак мүнөзүн карматып, башын ийкеп тим болду. Оштон качан келдиң, досум? Биротоло келдиңби? Майрамга карата эс алуу беришти. Кайра кетем. Досум, ырас келипсиң. Жүрү, барып ашканадан тамактанып алалы, деди анын келгенине жана кызды киного чакырганына кубанычы койнуна батпай турган Зияш. Айтчы анан, досум, Жайнагүл сага жактыбы? Кандай кыз экен, ыя? Мен жубайым болууга жарайбы? Жоодар андан ары өзүн кармай албай калды. Зияштын кебин уккусу келген жок. Досум, мен бүгүн кечке аябай башым ооруп турат. Жол жүрүп келгендиктен болсо керек. Шам шум этип алгам. Ашкана дагы жабылса керек. Жатаканага кайта берейин. Мейли, өзүң бил, деди анын бозоргон кебетесин көргөн Зияш. Чын эле ооруп калган окшойсуң. Өңүң башкача болуп турат. Көздөрүң дагы кызарып кеттир. Тиги дарыканага барып дары алып берейинби? Суук тийип калган жокпу? Жок. Жоодар жатаканага келип, керебетине күп эле кулады. Кара сукнодон тигилген пальтосун дагы чечкен жок. Аны абдан кастарлап бырыштырбай кийчи эле бул жолу ага да караган жок. Шыпты тиктеп жүрөгү тилине берди. Демек, Зияш досу андан оозунуп Жайнагүлгө кол созгон экен да. Анын кара колдогу ушул жайдагы кездешүүсү, кызды Нусукенин колунан куткарган түн, палатадагы китеп окуп бергендерин кайра-кайра эстей берди. Өз сезимин билдирүүгө биринчи жолу жумушу тоскоол болгонуна катуу өкүндү. Буга чейин ал өзүнүн чекисттик кесибин аябай жакшы көрчү. Эми ушул жумуштун айынан Ошко барып келгенче жакын досу Зияш кызды өзүнө каратып алыптыр.
Кыз дагы караколдун ооруканасында кара көздөрүн жоодурата карап, айыгып кетиңиз ага деген сөздөрүн унутуп калгандай. Жоодар ошол түндү кирпи кирмебей өткөрдү. Жанын коерго жер таппады. 4 дубалга сыйбай турду. Бирок муздак акылга салып, баарын калчап чыкты. Ооба, Жайнагүл өз тандоосун жасаптыр. Зияш менен киного чогуу келип жатса демек, кыздын дагы жигитке көңүлү бар. Канчалык көкүрөгүн коюулабасын, бул жерде өзү артык баш болуп калчудай. Зияшты Караколдо орус түзем мектебинде, андан кийин Ташкентте Сагуда бирге окуган күндөн бери эң жакшы билет. Жан адамга зыяны жок ак көңүл жигит. Баладай байоолугу дагы, бир ишти баштаса аягына чейин чыгарган өжөрлүгү дагы бар. Кезеги келгенде ал дагы өз олжосун жөн эле кое бербейт. Эң эле баалуусу, бул жерде алардын ушунча жылдык достугу таразага түшүп турат. Досун бир заматта эл душманы же контра кылып каматып коюу жоодар үчүн түккө турбаган иш эле. Бир эле рапорт, бир эле протокол менен досун жок кылып жиберүүгө анын бийлиги толук жетет. Бирок ошол кагаздын күчү, ошол кандуу өч алуу Жайнагүлгө болгон жаа бербеген тунук сезимге татыйбы? Досун сатып сүйүүсүнө жете алат беле? Жоодар ушинтип ичинен кан өтүп, өзү менен өзү алышып жатты. Зияштын бактысына балта чабууга жоодардын колу барбады. Жүрөгү канчалык кыйналса да, достугун сактап калууну тандады. Бирок бул тынчтык убактылуу экенин, ичиндеги кызганычтын өчпөс чогуу качандыр бир күнү баары бир тутанаарын ал азырынча сезе элек болчу. 20 декабрда чекистердин кесиптик майрамын Фрунзеден белгилегенден кийин жоодар шашылгыч түрдө кайра Ошко жөнөп кетти. Жайнагүлдү бул ирет да көргөн жок. Тагдыр аны кыздан атайын эле алыстатып жаткандай. Урматтуу окурман, сиз угуп жаткан Алча гүлдөгөн түндө чыгармасынан тышкары биздин каналдан Мен сүйүүнү таандайм чыгармасында угууну сунуштайбыз. Анда 6 кылымдын айбаттуу доору, байыркы кыргыз даңазасы, катаал ордо оюндары жана тарых түпкүрүндө катылган тунук сүйүү тууралуу баяндалат. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.